ар кимдин койнуна кирип алып, жылуу жерди таап алып, каалаганыңарды жасап, кыргыз элин калчабагыла. Силер үчүн эмес кыргыз эли. Токтоткула оюнуңарды. Тизгиниңерди тарткыла. Мен ушу жердеги мен курбалды 80ден 90га чейинки бүт курбалдаштарыма кайрыламын. Чыккыла. Балдарды тоотпойсуңарбы? Биз чыгабыз эми. Кыргызстандын улгайган адамдары, мен барыңарга кайрыламын. Биз балдарыбызды булардын колуна салып бергибиз келбейт. Биз ошол балдардын келечегин, небере кыбыраларыбыздын келечеги үчүн биз жаныбызды даябай, ошол кызыл аянтка барып, ошол жерден өлүп, сөөктөрүбүздү ошол жерден жүктөп, жана бытырларыңарга салып алып барып көмөсүңөр. Эмне деген жорук бул? Абийирсиздик. Анан сага кайрылам, Отунбаева. Эй, сен эсиң бар, акылы жок аял экенсиң, дардактаган. Мына мен ушул бояктагы айылдагы мырка кемпирлердин бирөөмүн. Алдыгы жердеги аянттагы балдардын баары ушу менин колуман чыккан балдар. Эмне эле сен туура эмес кыласың? Сенин кылган нерселериң элдин баарына белгилүү. Бул жердеги кыргыз элинин өткөндөгү ызы чуусу, бүгүнкү ызы чуусу бүт сенин мойнуңда. Кылтыңдап, эки үйдү эриктирбей, бир үйдү бириктирбеген айылчы катындардан да жаман экен сенин кылык жоругуң. Токтоткунуң муну. Мына өткөндө сенин жаныңды биз алып калганбыз. Кызыл Туудагы Ырчыбектин үйүнөн көлдү көздөй алып чыгып, кандай сени коргоп калдык элек. Ошо сага сабак эмеспи? Токтоткунуң. Сен ойлобогонуң, ошол жерде кылчактап эле ары бери басып жүрүп, ошол жердеги эси жок эркектердин мээсин айлантам деп. Эмне? Ошол жердеги депутаттар, президенттер жалгыз ушул Отунбаеваны угуп калдыңар беле? Токтоткула. Кыргыз эли бар, силер ойлобогула кайра чыкпайт деп. Эми карылар чыгабыз. Карылар барабыз. Депутаттар, силер качан кыргыз элине пайдаңар тиет жегенден башка? Багып атабыз го, кулчагыңарды челектей кылып. Эмне жетпейт силерге? Бизге жетип эле атат. Бир мешок картошка менен, бир 5 кил тиги күрүч менен кумшекер. Өлбөй эле жүрөбүз. А силер болсо улам миллиондорду, миллиардтарды алып өзүңөргө ас келгенсип чет мамлекетке чейин ташып качасыңар. Эй, силер бир 5 метр чүпөрөк менен эле көмүлөсүңөр. Ошол алтыныңарга оробойт силерди. Токтоткула оюнуңарды. Мына мен бууреки Америкадан кайрылган жигиттин мнениясына толук кошуламын. Ошонун айтканынын баары туп-туура, туп-туура. Токтоткула оюнуңарды. Эсиңер барда этеңер жапкыла. Сооронбай Шарипович, сиз намаз окуган адамсыз. Оозуңуздан эркекче сөз бердим деп кол алышкансыз. Эркек болсоң ошол сөзүңүздү актаңыз. Жок, аял болуп баратсаңыз, анда былтыйып отуруп дагы арылап кетем деп ойлобоңуз. Арылап кете албайсың. Сиз уже капканга түштүңүз. Капкандан чыгыш эң оңой эмес. Ойлонгун. Ойлонгун. Кыргыз эли бүт эмне деп турат? Садыр Жапаров эч кандай күнөөсү жок камалып отурат. Эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Ошо жеп ичкендериңерди Садыр Жапаров сыгып чыгат деп ошон үчүн чыгарбай атасыңар. Садыр Жапаров эч кандай күнөөсү жок. Күнөөсү жок. Токтоткула. Токтоткула, дагы кайрылам. Мен ушу кыргыз элинин чыркырап постоп канча аялдар, энелер, балдар, жаш келиндер жесир калды, эй.